Урматтуу Аскарбек Сапарбекович, жазгы тала иштери боюнча жакшы маалымат бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Былтырда жакшы иш-чаралар болду. Биздин Баткен областында бир топ иштер болду. Ошол эле учурда Кадамжай районундагы ички каналдарда ремонт кылып жасап бердиңиздер. Рахмат сиздерге. Анан Эр-1 каналында быйыл кайсы мезгилде бүтөт? Кадамжай районундагы Эр-1 каналы. Ооба, Эр-1 каналындагы жумуштар быйылкы жылы бүтөт толугу менен. Бүргөндүү магистрал каналынын долбоору бүттүбү? Ал жумуш жүрүп жатат азыр. Жүрүп жатат, келечекте бүтөт. Кадамжай районуна жер семирчиштер кандай болот быйылкы мезгилде? Бая күнү ошол актив менен, дыйкандар менен, баары менен кезигүүдө биз ушул минерал жер семирчиштер ташып келе турган ассоциациянын өкүлүн барып көрсөттүк, тааныштырдык, телефондорун бердик. Ал жерде Кадамжай районунун өзүндө таратат үрөндөрдү, минерал жер семирчиштерди. Анан өзүңүз билесиз, Кадамжай районунда питомник деген айыл бар. Биздин дыйкандар, багмандар ошол жерде да, көчөттөрдүн сапаты ошол жерде да. Быйылкы учурда Өзбекстандан арзан көчөттөр чыгат. Анан биздин дыйкандарга бир өтө бир коркунучтуу пайда болот да. Биз өзүбүздүн дыйкандарды колдоо багытында бир Өзбекстандан запрет койсок болобу көчөттөр боюнча? Акылбек Үсөнбекович, ушуга кандай дейсиз? Мен жооп берип коеюн. Запрет боюнча мындай абайлайлы. Анткени бир топ учурда бир 70-80% туура эле жакшы көчөттөрдү алып келип атат. Анан мо ФСК 11 долбоору боюнча Баткен областында эртерээк биздин дыйкандарга акча бөлүп кредит берсеңиздер жакшы болот эле. Бир 10 күндөн кийин уже бизде башталат жазгы тала иштери да. Ушуга кандай кыласыздар? Эртелетиш керек да. Азыр эми ФСКга боюнча кичинеден уже токтотуп баратабыз. Муну бул эми рыноктук эмес механизм болчу. Быйыл 3 миллиард сом каралып атат. Эртерээк Баткен областына көңүл бурсаңыздар жакшы болот эле. Анан Аскарбек Сапарбекович, мо ФПСтин жерлери быйыл кайсы багытта иштетилет? ФПСтин жери боюнча болсо ГФСУнун жери өзү 276.599 гектар жер бар. Анын ичинде 222.000 гектар жер айдоо жерлери. Бунун ичинде 50%-ын биз ушу министрлик өзүбүздүн кароого өткөзүп алып атабыз. Биринчиси үрөн чарбаларга, көчөт чыгара турган чарбаларга, асыл тукум чарбаларга, кооперативке жана экономикалык жактан артыкчылыктуу деген чарбаларга берилет. Эми ушул жерлерди жанакы карапайым үй бүлөлөргө 1 гектар, 2 гектардан бөлүп берсек, мындай жакыртылыктан чыгат эле да. Ушуга кандай карайсыз? Эми кайрылышып атат да, ала албай жатабыз, мүмкүнчүлүк жок болуп атат депчи. Ушу боюнча бир ойлонуп көрбөйсүздөрбү? Жакыр үй бүлөлөргө комиссионну берсек, ошолор бир жакыртылыктан чыгат эле да. Ал боюнча айыл өкмөттөрүнүн карамагында 50% жер бар бүгүнкү күндө, мурунку эле шартта алар берет. Акылбек Үсөнбекович, ушу боюнча да сиз өзүңүз да көзөмөлгө алсаңыз, эми биз жакыр үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарышыбыз керек да. Жер бөлүү боюнча тапшырма берсеңиз, жергиликтүү ошол областтын жетекчилерине, акимдерге. Анан Гостройдун жетекчиси быйыл Кызылкая шаары боюнча, анан Кадамжай району боюнча канча соц объект курулат? Мектеп, бала бакча? Депутат, мен сизге кагаз үстүндө тактап берейинчи. Менде Баткен, Лейлек райондору бар эле да, Кадамжайда алган жок эле. Жок, сиз эми Гостройго иштеймин, мамлекетке кызмат кылам, эл үчүн кызмат кылам деп келдиңиз. Кандай маалымат жок сизде? Мен 20 күн болду иштеп атканым. Азыр таанышуу иштерин жүргүзүп атам эле да. Маалымат болуш керек. Эми сизге чалып сурасак, чалсак албайт экенсиз. Маалымат алалы десекчи. Сизге берип коем мен маалыматты. Урматтуу Аскарбек Сапарбекович, ишиңиздерге ийгилик. Быйылда ушу дыйкандарды толук кандуу эмнеге муктаж болсо камсыз кылыңыздар.